көрүп турган биздин боз үй өзүнчө философиялык мааниси өтө зор. Мына сиздер көрүп турбайсызбы? Кереге бул тоголок жер, түндүк бул түндүк деген күн, ууктар күндүн нуру. Дагы бир эң чоң мааниси ушу боз үйгө жатканда түнкү асман, күндүзгү күн, түнкү күн ушунчалык энергия менен көрүнөт. Биздергечи жылдыз санап түн ичинде ушундай жатасың. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Боз үйдөн суу куйганда баардык кишилер бата берет. Теңирим жалгасын, Кудайым колдосун, бактылуу бол, өмүрлүү бол, ишиңди ак жалгасын деп, ошо боз үйдө отургандардын баары бата берет. Күн чыга электе көл жээкке басканды жакшы көрөм. Анан күн чыгып келатканда эмне деген гана кооздук өңдөрү өзгөрүп турат. Күн батып баратканда дагы сонун өңдөр. Анан ошолорду асман жердин айкашкандагысын дагы кандай сонун өңдөр тургандагысын көрүп, суктанып, ошолорду өзүмдүн кийизиме салып, ошол кийизге оймолорго түшүрүп жаратылышы өзү үйрөтөт адамды. Мындай кылсаң болот, тиңдей кылсаң болот деп. Анан жаратылыштын сага сүйлөп аткандагысын сезгендер сезет, сезбегендер жөн эле жашап өтүшөт да. Чарчап, чалыгып же болбосо күн өтүп келгенде кийиздин үстүнө жата калганыңда дагы сенин чарчаган денеңдеги чарчоону өзүнө сиңирип алып, күчтүү кубаттуу адам катарында кайра турганыңда күч кубатка толуп турасың. Керме деген мен үчүн өтө кызыгычтуу. Ошо соккон сайын отуруп соккум келет. Жипти ийирген сайын өзүнчө эс аласың. Таарды соккон сайын өзүнчө эс аласың. Себеби бүт көңүлүң ошол таарда болот. Апамдын бир сөзү эсимде. Бул жылдыз көчөттү үйгө салганда ушундай бул биздин үй бүлөбүз, бул жылдыз биздин нурубуз, ушундай меймандоспуз го. Ушундай жылдыздын нурун чачырап үйгө салынганда дагы ушундай жылдыз көчөт негедир киргениңде мындай жылдызын чачыратып турат да, нурун чачыратып турат. Бу жерде каалоо тилегиң бар да, ушу мага жакшы бир аспап болуп берсе экен, мындай жасасам туура жакшы, үнү жакшы болот экен деп сен оюңду жүгүртүп ошого байлай бересиң да. Жакшылыкка кызмат кылса экен, мындай болсо кооз болсо экен деп. Ошонун баары энергия, ошонун баары жуга берет. Бирөөгө даттана да бербейм, эмне деген мен жумуштан колум бошогон жок деп айта албайм. Кылган жумушум бар тең мен үчүн, өзүм үчүн деген мындай айтканда абдан жакшынакай болду да. Мен ушуну канагаттанып, ушу өмүрүмдү деле канагаттандырарлык эмес, жакшы деп айтсам да болот. Колдон келишинче. Ошол убакытта биз кол өнөрчүлүктүү болобу, өзүбүзгө ушу улуттук эмне баалуулугубуз болгон болсо, ошолорду жандандырып калыш керекпиз. Бул биздин ар бир адамдын өзгөчөлүгү болгон сыяктуу эле кыргыздын дагы бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да.
Мен эми көп эле кыздарды, окуучуларды үйрөттүм, көптөрдү үйрөттүм. Менен үйрөндү десе канча сүйүнөсүң, сыймыктанасың. Үйрөтүп жатам, өткөзүп. Мына мен өлүп калгандай соң улап кетет кандарым бар, Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Кийинки муун уже кийиздин кандай пайдасы бар экендигин билип кызыккандар көбөйүп келатат. Азыркы мектеп курагындагы балдар кийизди кастарлап калышты. Анан мага кийиз бериңизчи, мага тигини кылып коесузбу, мага жүнү ийилгенди үйрөтөсүзбү деп суранып калышты. Ошону менен мен ыраазы болом. Биздин ураныбыз жакшы иштеп, жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм. Мен элиме кантип үлүш кошо алам? Ушул нарттуулукту кошуп үлүш кошо алам. Биздин максатыбыз улуулук эме биримдикке чакыруу. Ошого аракет кылып болгон нерсени айтып түшүндүрүп, анын баарын кантип билсек болот? Только биримдикте бири-бирибизди толуктап. Колдун жумушу ошол адамдын бүт жан дүйнөсү сезими менен жасалган буюм. Бул баары бир биринчи орунда турат, биринчи кезекте турат. Салттуу буюмдарды, салттуу өнөрлөрдү жандандырып, кайра жаңы дем менен азыркы заман болуп жашоого киргизүү, бул азыркы биздин учурдагы бизден кийинки келаткан урпактардын негизги милдети деп эсептейбиз.